ушул жерибиз мына жүздөгөн бир нече жүздөгөн жылдар кызмат кылса экен деген чоң ниеттебиз. Бизден кийинки муундар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул дүйнөдө түркөк болуп калган эч ким жок. Баарыбыз өтөбүз. Бийлиги барыбызда өтөбүз, бийлиги жогубузда өтөбүз. Байлыгы бары дагы, байлыгы жогу дагы. Кээ бир ушу байлыгын мыкчып, баягы карма болтуруп алар да өтөт. Эптеп күн өткөрүп, тамак ашын жеген мындай жупуну жашаган адамдарыбыз да өтөт, баарыбыз өтөбүз. Бирок Алла Тааламдын берген, бизге берген, ошол колунда бар адамдарга берген ырыскыны эл менен, журт менен чогуу бөлүшүп жеп, ошолорго кандайдыр бир деңгээлде жардам көрсөтүп, өзүнүн артыгынан кала турган жакшы нерселерди калтырып кетейин деген чоң максаттар бар экенин жакшы билесиздер. Мына ошол максаттардын бүгүнкү күнү ушул ишке ашып аткандардын бири деп эсептеймин. Мындан ары биз бардык Кудай кааласа Алла Таалам буйруп насип эткен таза жолу менен тапкан ар бир тыйыныбызды ушул жерге салып, ушул жерде Кудай буйрса бир жакшы чоң жакшы сонун бир мечитти түшүрөбүз деген ойдомун. Бул мечитибиз биздин Жалал Абад эле жергесинде эмес, бүт түштүк жергесинде, керек болсо Кыргызстаныбыздагы эң бир сонун кооз мусулман болгонуң үчүн сыймык тына турган бир сонун бир мечит салса экен деген үмүтүбүз бар. Ошондуктан урматтуу ажекелер, калганын эми мына сиздер бата дубаларды кылып атасыздар, мындан да бата дуба кылып турасыздар. Ошол мечитибиздин ачылыш мезгилинде дагы ушинтип чогуу болуп, жаркырап, жайнап, ушу мечитти ачып турганга Алла Таалам буйруп насип этсин ар бирибизге. Ошол күндөргө жеткизсин Кудай кааласа.